Кемпирабад боюнча кеңешмеге телефон, диктофон, камера алып кирүүгө уруксат берилген жок. Билип, муну сыр маалыматтар айтылат деп негиздеди. Бирок мен уккандарымды ушул дептерге жазып чыктым. Алдыда айрым суроолорго токтолом. Президент Садыр Жапаров менен атайын кызматтын башчысы Камчыбек Ташиев 1 сааттан ашуун убакыт кыргыз-өзбек чек арасын калган тилкелери боюнча келишим долбоорун түшүндүрүп, жыйындын катышуучуларын ынандырууга аракет кылышты. Андан соң суроо жоопко пикир айтууга кезек берилди. Алгачкылардан болуп өз ою менен Тимур Махмудов аттуу жаран бөлүштү. Ал президенттен Ташиевди өкмөттүк комиссиянын төрагалыгынан алып Ташкентке жибербей коюуну суранды. Ал эми укук коргоочу Рита Карасартова Ташиев Өзбекстан убагында компенсация катары берген 4000 гектардан ашуун жерди Кемпирабадтын жерине алмашылган деп манипуляция кылып жатат деди. Карасартова президент менен УКМК башчысын Өзбекстандын адвокаты болуп жатасыздар деп айыптады. Буга жооп кылып Ташиев укук коргоочуга кандай чырлардын башында жүргөнүңүздү билебиз. Көзсөр сыртыңыз эле эмес, ичиңиз да кир экен деп кемсинтти. Ал эми президент Карасартовага Рита айым өзүңүздү өзүңүз тазалаңыз деди. Жапаров да Ташиев да кеңешменин катышуучуларына кайрылып, документ менен гана сүйлөөнү талап кылды. Алар саясатчы Азимбек Бекназаров жалган маалымат таратып жатканын мисал кылып, ал жоопко тартылат дешти. Ошондой эле Ташиев анын ар намысына тийгизген сөздөр да айтылып жатканын айтып, кызматта болбогондо 1-2 кишинин оозун жарат элем деди. Андан сырткары көпчүлүк суунун деңгээли 900 горизонт болгондо чек ара сызыгы кандай болоорун сурады. Анткени жергиликтүү тургундар чек ара алардын үйлөрүнө чейин келип такалып калат деп кабатыр болушууда. Камчыбек Ташиев азырынча Кыргызстан плотинага кирип барып суунун деңгээлин өлчөй албайт деди. Анткени менен атайын кызматтын башчысы тиешелүү органдарга казык казып чек ара сызыгын көрсөтүүгө тапшырма бергенин белгиледи. Ал келишим долбоору кабыл алынса, плотинаны суунун деңгээлин эки тараптан көзөмөлдөйт деп ишендирди. Экс-депутат Ыргал Кадыралиева бир топ суроолорду берди. Алардын бири азыркы келишим долбоору жер алмашуубу же чек ара сызыгын чийүүбү деген суроо болду. Анткени менен Камчыбек Ташиев бул суроого так жооп берген жок. Ал биз сунушту алып келдик, парламент карап чыкса, президенттер кол коет деди. Жыйынтыгында Ташиев менен экс-депутат кайым айтыша кетишти. Ташиев чек ара маселесин чече алсаң, мен президенттен бүгүн указ чыгартып берем деди. Кадыралиева нааразы болуп кеңешмеден чыгып кетти. Эң баарынан да Жапаров менен Ташиев Кызыл Октябрь айылынын тургуну Акыл Айтбаевди көндүрүүгө аракет кылышты. Анткени Айтбаев мурда жер адиси болуп иштегендиктен кыргыз-өзбек чек арасын 5 колундай билерин айтты. Айтбаев сүйлөп жатканда президент атына затың жараша болгондо деп шылдыңдагандай болду. Айтбаевга берилген убакыт ага пикирин толугу менен айтууга жеткен жок. Кеңешмеде Кемпирабадтын астындагы 4485 гектар жерден сырткары плотинанын бир учу жайгашкан 19,5 гектар жерде бериле турганы ачыкталды. Муну уккан өзгөнүн тургундары чек ара маселесин шашылыш карабай, бир аз тыныгуу алууну суранышты. Ташиев биз шашкан жокпуз, мамлекетке керек болуп жатат деди. Ал эми Жапаров сүйлөшүүлөр дээрлик 2 жылдай жүрүп жатканын айтып, келишим долбоорун колдоого чакырды. Эң баарынан да Кемпирабадты берүүгө каршылар суу сактагычтын жери эч качан талаш болбогонун айтып, эмнеге мындай маселе көтөрүлүп жатат деп таң калышты. Жапаров менен Ташиев өзгөндүктөрдүн гана кызыкчылыгы эмес, бул жерде жалпы мамлекеттин кызыкчылыгы жогору турат дешти. Жыйында келишим долбоорун колдой турганын айткандар да албетте болду. Аларды негизинен талаштуу делип Кыргызстанга өткөн аймактардын жашоочулары түздү. Алабука, Аксы, Араван районунан келгенин айткандар Ташиевке Жапаровго ыраазычылыгын билдиришти. Баса Ташиев Кемпирабад боюнча пикирин айткандарга басым, аңдуулар болбойт деп ишендирди. Ал бир гана документтерге таянып сүйлөөнү талап кылды. Жапаров буга кошумчалап, ким кааласа келип документтерди карап чыксын деди. Жыйындын башында бийликтегилер тарабынан ар намыска тийген сөздөрдү айтпоо суранычы айтылды эле. Ошентсе да намыска тийген сөздөрдү Ташиев менен Жапаров эң көп айткандай болду. Кеңешмеде мындан башка да сөздөр айтылды. Бирок алар сыр делгендиктен сиздерге ачыктай албаймын. Менин атым Эльвира Султанмурат кызы, сиз Медиахабты көрдүңүз.